Айыл чарба министрлиги 1000ден ашуун алма, өрүк көчөтүн отургузду. Кыргыз темир жол ишканасына жаңы жетекчи дайындалды. Кыргызстандыктар Орусияга уруксат кагазы жок уча алышат. Медицина кызматкерлерине кызматтык батирдин ачкычы тапшырылды. Бүгүн 10 апрелде айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков баштаган министрликтин кызматкерлери Элита мамлекеттик станциясына ишембиликке чыкты. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Анда кызматкерлер станциянын айланасын тазалоодон тышкары 1140 ар кандай сорттогу алма, өрүк, теректин көчөтүн олтургузушту. Көчөттөрдү отургузуу менен мөңгүлөрдү ээрүүдөн сактап, экологияны коргой алабыз. Көчөттөрдү отургузууда өзгөчө көңүл буруп, аяр мамиле кылгыла. Күз мезгилинде көчөттөрдүн канчасы өнгөнү жана өнбөгөнүнөн кабар алабыз, деди министр. Эскерте кетсек, буга чейин министрлик бир жарандан бир көчөт аттуу чакырык менен өлкө жарандарын жерлерди көрктөндүрүү иштерине жигердүү катышууга үндөгөн. Адранов Адылбек Укунович транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган ишкананын баспасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов 8 апрелде кол койгон. Адранов 1962 жылы 30 апрелде туулган, 3 баланын атасы. Жогорку билимдүү, кесиби боюнча инженер-механик. 2010 жылдан бери Кыргыз темир жолу ишканасында иштеп келет. Белгилей кетсек, ишкананы буга чейин Василий Дашков жетектеп келген. Кыргызстандыктар эми Орусияга түз жана чартердик каттамдар менен уруксат кагазы жок уча алышат. Бул тууралуу Манас аэропортунун баспасөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Кыргызстан ЭАЭПтин COVID-19 саякат жаса долбооруна кошулган. COVID-19 саякат жаса тиркемеси ЭАЭПтин аймагында эркин жана коопсуз жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Программага буга чейин Орусия, Белоруссия жана Армения өлкөлөрү кирген. Жакында эле платформага кошулган Кыргызстандын жарандары уруксат кагазы жок түз жана чартердик каттамдарды аткара алышат. Тиркеме ошондой эле программага байланыштуу. Лабораторияларга эркин барып, тесттин жыйынтыгын QR-код түрүндө түздөн-түз уюлдук телефон аркылуу алууга мүмкүнчүлүк берет, деп билдирди Манас аэропортунун баспасөз кызматы. Тиркемени кантип колдонуу керек? Жакынкы лабораторияларды көрүү үчүн геолокацияны күйгүзүп коюу, сапарга пландаштырылган паспортты сканерлеп алуу, кеткен жана келген өлкөлөрдү тандап алуу, текшерүү үчүн лаборатория тандап жазылуу, лабораторияга келгенден кийин изилдөө жүргүзүү үчүн документке макул деген кол коюп, мобилдик тиркемеден натыйжаларды алуу, колдонма аркылуу QR-кодун сканерлеп алуу. Изилдөөнүн натыйжалары QR-код форматында тиркемеге жөнөтүлөт. QR-коду менен алынган коронавирустук тесттин жыйынтыгын көзөмөлдөөчү органдарга ЭАЭП өлкөлөрүнө саякат учурунда көрсөтсө болот. Кыргызстан бул тиркемеге кошулганда өлкөдөн чыгып кетүү жол жоболору жөнөкөйлөтүлүп, каттамдардын саны көбөйүп, ошого жараша билеттердин баасынын айланасындагы толкундануу басаңдайт деп болжолдонгон. Буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусияга чартердик каттамдар менен учуу үчүн тийиштүү уруксат кагазына муктаж болушкан. Бүгүн 10 апрелде Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев министрликтин кызматкерлерине кызматтык батирлердин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу ведомствонун баспасөз кызматы билдирет. Өз сөзүндө министр Алымкадыр Бейшеналиев өлкө башчы Садыр Жапаров Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү тутумунун кызматкерлерине өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Ал үстүбүздөгү жылдын 1 апрелинен баштап үй бүлөлүк медицина кызматкерлеринин айлык маянасы 100%га көтөрүлгөнүн эскертти. 1 июлдан тартып бардык медицина кызматкерлеринин айлык маянасы 40%га жана 50%га көтөрүлөт. Муну менен катар көп жылдардан бери саламаттык сактоо тутумунда иштеп, батирде жашап жүргөндөргө кызматтык батирлер бөлүндү. Бүгүн чындыгында эле муктаждарга ачкычтар тапшырылды, деди министр. Эске салсак, кызматтык батирди Тургунбаева Мира Эсенбекова жана Калмурзаева Жазгүл Сүйөркуловна алды.